Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде технология сабагы 8 класс 2 чейрек 2 сабак. Бүгүнкү сабактын темасы техникалык сүрөт, Paint графикалык редакторунун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен техникалык сүрөттү түзүүнү үйрөнөбүз. Ошондой эле техникалык сүрөттөрдү чийебиз. Андан сырткары Paint графикалык редакторун колдонуп, техникалык сүрөттөрдү түзүүнү үйрөнөбүз. Ошондой эле чиймелерди, сүрөттөрдү тартып чийүү аркылуу тактыкка, тазалыкка, тездикке жана сапаттуу жумуш аткарууга тарбия алабыз. Техникалык сүрөт. Техникалык чиймелер көбүнчө визуалдык сүрөттөрдүн ишин жөнөкөйлөтүү үчүн колдонулат. Техникалык сүрөт көздүн өлчөмү менен пропорцияларды сактап, аксонометрия эрежелерине ылайык кол менен жасалган сүрөт. Бул учурда аксонометриялык проекциялардын эрежелерин сактоо керек. Бурчтарга октор жайгаштырылат. Ал эми өлчөөлөр октордун жанына же параллель алынат. Техникалык чиймелерди сетка кагазына түшүрүү ыңгайлуу. Биринчи А сүрөттө сеткадагы ириндерди тартуу иштери көрсөтүлгөн. Экрандан силер сеткадагы 4 сүрөттү көрүп турасыңар. Биринчи А сүрөттө айлана чийүү үчүн алгач штрих сызыктардын пайдаланып айлана чийилгени көрүп турасыңар. Андан кийин Б сүрөттө көрсөтүп тургандай А сүрөттөгү штрих менен сызылган айлананын үстүнө калемди басуу менен тегерек сызабыз. Андан кийин В сүрөттө сетка бетине сызылган сүйрү форманы көрүп турасыңар. Белгилүү өлчөмдө ромбду сызып, анын ичине сүйрү форманы тартуу оңой болот. Бул үчүн мурунку учурдагыдай эле алгач ромбдун ичине штрих сызык менен сүйрү форманы сызып алып, андан кийин Г сүрөттө көрсөтүлгөндөй калемди катуу басып, сүйрү форманы сызып алабыз. Объекттин көлөмүн белгилөө үчүн техникалык чиймелерде штрихсиз сызыктарды чиет. Бул жерде нерсенин сол жагына жарык түшкөнү түшүнүктүү. Жарык бетин ачык калтырабыз. Ал эми көлөкөлөнгөн бети чыгат. Көлөкөлөнгөн нерсенин бети карарып, сызыктар көп тартылат. Paint графикалык редактору. Windows'тун жана интернеттин форматтарында жөнөкөй растрлуу графикалык сүрөттөлүштөрдү түзүп, аны оңдоп түзүүгө арналган жөнөкөй графикалык редактор Paint деп аталат. Урматтуу окуучулар, мына силер бул экрандан көрүнүп турган биз сөз кылып жаткан Paint графикалык редактордун негизги терезеси, негизги бети. Биз бул редактор жөнүндө информатика сабагынан окуп үйрөнгөнбүз. Ошондо мен кыскача маалымат берип өтөйүн. Бул экрандан көрүп тургандай, мына жерде силер Paint редакторунун түстөр, мына палитраны көрүп турасыңар. Андан кийин мына жерде бул геометриялык фигураларды көрүп турасыңар. Бул жерде болсо мына инструменттер панели, мына жерде болсо сүрөттөрдү ошентип кыркып, өзгөртүп киргизүүчү панель. Вид деп турат. Вид менюсунда биз сүрөттөрдү кичинертип, чоңойтуп көрсөк болот экен. Бул терезени сетка коюп алсак болот, кааласак алып салсак болот экен. Мына линейкаларды көрдүңөрбү, жок болуп кетти. Кайра бассак, мына линейка пайда болуп калат. Главный деген меню бул башта биз көргөндөй негизги терезе. Ал эми файл менюсу башка программалардагыдай эле документтер түзүү, түзүлгөн документтерди ачуу, сактоо, печатка айдоо, же болбосо сканер же камера менен иштеп, ошол сүрөттөрдү Paint'ка коюп алсак болот экен. Эми карагыла, бизде техникалык сүрөт жөнүндө башта сөз баштаганбыз. Ошол техникалык сүрөттөр
бул Paint өтө жеңил, оңой тартылат. Мисалы үчүн тик бурчтук тартып бериле десем, силер тик бурчтуктун фигуралардын панелинен тик бурчтуктун белгисин тандап туруп эле, түсүн тандап туруп, каалагандай өлчөмдө бир эле мышканын жардамы менен тик бурчтук чийип алсак болот экен. Мына көрдүңөрбү? Каалагандай размерде, каалагандай түстө. Бул жерде заливка инструменттер панелинен заливканы тандап туруп, биз буларга түс берип койсок болот экен. Бул өтө тез жана жөнөкөй. Эгер бул сүрөттөр бизге кереги жок болсо, мына жерде выделить деген баскыч бар. Ошону басып туруп, мындай бөлүп алабыз дагы. Мына кайчы белгисин выразить баскычын басып койсок, мына сүрөттөр өчүп кетет экен. Андан сырткары бул жерде мынакей багыт берүүчү фигуралар бар. Оңой эле мышканын жардамы менен чийип атабыз. Мынакей. Булар дагы бая биз башта айткандай заливка берип, түрдүү түстөргө боеп койсок болот экен. Кайрадан эле буларды бөлүп алып туруп, кайчы белгисин бассак, бардыгы өчүп калат. Андан сырткары биз техникалык сүрөт чийгенде жана айтып өттүк. Мисалы үчүн бир тик бурчтук фигураны тандайлы, тандап туруп, ошол жерге биз ичине айлана чийгибиз келсе, айлананы мындай кылып ичине чийебиз. Көрдүңөрбү? Анан муну чекелек сызыктары менен мындай кылып тегиздеп тартып алсак болот экен. Мына заливка менен кайрадан эле бул сүрөтүбүзгө биз түс берип коебуз. Мына бурчтарына түс берели. Көрдүңөрбү? Ошондой эле мынакей 6 бурчтуу, 6 грандуу фигура. Биз буга дагы ичине ошол бая сөз кылган айлананы тартып койсок болот экен. Көрдүңөрбү? Жылдырабыз. Чекедеги четки сызыктарды тартып, ошол биздин айланабызды 6 грандуу фигурага киргизип койсок болот экен. Буга дагы башта айткандай биз мындай түстөрдү берип койсок болот экен. Балдар, мына силер экранда инструменттер панелинде көрүп турасыңар. Мына жерде А деген тамга турат. Бул эмне кызмат кылат? Биз баягы техникалык сүрөттөрдү же болбосо бир чиймени чийгенден кийин ошого бул тамга аркылуу анын аталышын жазып койсок болот. Мисалы үчүн бизге мына 6 грандуу чийме чийдик. Эми ушунун атын жазып койгубуз келсе, ошол А тамгасын басып туруп, сүрөттүн каалаган жерине атын жазып алабыз. Мисалы үчүн 6 грандуу фигура дейбиз. Көрдүңөрбү? Же болбосо биз мына жерден дагы эле бир каалаган сүрөттү алабыз. Мисалы үчүн мына багыт берүүчү сүрөттү тартып алдык. Эми буга биз аталышын жазып коелу. Багыт берүүчү белги. Мында ошентип биз өзүбүз тарткан сүрөткө чиймеге ошентип аттарды жазып койсок болот экен. Негизинен биздин Paint графикалык редакторубуздун кызматы ушул. Эми мен азыр силерге жөнөкөй гана мисалдарды көрсөттүм. Бул редакторду жакшылап үйрөнсөңөр, мындан дагы татаал геометриялык фигураларды чийип, ар түрдүү чиймелерди, деталдардын проекцияларын бул жака түшүрсөк болот экен. Негизинен Paint редакторунун кызматы ушул. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктасак. Биз бүгүн силер менен сабакта техникалык сүрөт жөнүндө, Paint графикалык редакторун иштетүү жөнүндө маалымат алдык. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Үйдөн техникалык сүрөт жөнүндө окуп маалымат аласыңар. Ошондой эле Paint графикалык редакторун иштетип, ал жөнүндө мага айтып бересиңер. Анда эмесе биздин сабагыбыз ушуну менен өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.